beri жашайбын. few times, and it's always fun. Доктор Закир Наиктин баяндарын бир нече жолу угууга мүмкүндүк болду. Аны угуу өтө кызыктуу. Ар бир баяны маалыматка бай, билимге багыттайт, билбеген нерселерди билесиң. Ага суроо берүү мен үчүн өтө жагымдуу. Бул иретте өзүмдү бактылуу сезип атам. Биринчи суроо берүү насибине туш болуп турмун. Ошентип менин биринчи суроом, сиз ыйык жай так чордондо борбордо болушу керек дедиңиз. Ал борбордун чар тарабы тепетен калыс болушу керек дейсиз. Балким мен жаңылышуум мүмкүн, бирок менин оюмча Кудай деген бүт баарына кудуреттүү, бүт баарын камтыган, ар убак, ар жерде дайыма болуп алган улуу зат болууга тийиш. Кудай деген бир эле жерде тура бербейт да. Кудай баардык жерди камтайт. Бул мусулман эмес тууганыбыз жакшы суроо берди. Ал мени угуу өтө жагымдуу деген баасын дагы айтты. Качан болбосун сизге суроо берүү мага жагымдуу дейт. Ага болсо сиздин суроолоруңузга жооп берүү өтө жагымдуу тууганым. Бул тууганыбыз айтат, Кудай деген бүт баардык жерде, ал бир гана жерде турбайт. А сиз болсо Кудай чордондо, борбордо гана болушу керек дедиңиз дейт тууганым. Балким менин жообумду угуп атканда бир аз туура эмес түшүнүп алган окшойсуз. Мен эч качан Кудай борбордо, чордондо турат деген эмесмин. Анткен жерим жок. Мен деген Кааба деген борбордо турат деп айттым. Кудай дегеним жок да. Кааба деген мусулмандардын бириктирген бир багыт. Кааба бириктирүүчү бир нук. Биз мусулмандар Кудайга сыйынып атканда бир багытка баарыбыз түздөнөбүз. Ал борбордо Кудай турат деп эмес, тек биримдиктүү болуу ниетинде ошентебиз. Куранда 2-Бакара сүрөсүнүн 177-аятында силердин такыба экениңер жүзүңөрдү чыгыш жана батышка бурушуңар эмес, чынында Аллахка ишенип ага сыйынуңар дейт. Демек сиз туура эмес түшүнүп алыпсыз. Кааба деген бул багыт, кыбла. Мусулмандардын баарынын бирдиктүү болуусу үчүн сыйынганда борборду бир багытты карашат. Кудай деген ал борбордо эмес. Кудай аршта, өзүнүн тактысында. Ошон үчүн сыйынып атканда мусулмандар баарыбыз бир багытка бурулуп атканыбызды туюубуз керек. Ошон үчүн биримдикти сактоо ниетинде Кааба борбор болуп калат. Жер шарынын ар булуң-бурчунда турган ар дүркүн адамдар бир багытта карашат. Анткени биз биригүүгө ишенебиз. Биз сыйынууга, намазга тике турганда биз үммөттүн биримдиктүү экенине ишенебиз. Сурооңузга жооп бердим деп ойлойм. How are you? I'm sure you are. Иштериңиз кандай, доктор? Бир аз чарчап чалыгып турсаңыз керек, бирок менин суроом жөнөкөй эле. Сиз сикхизм деген эмне экенин билесизби? Сиз балким билсеңиз керек. Амристар каласындагы алтын храмдын алгачкы пайдубалын курууда алгачкы ташты койгон деп Мьянмир деген мусулманга мүмкүнчүлүк беришкенин уктуңуз беле? Эмне үчүн сиз тескерисинче мусулман эмес адам Кудайдын үйүнө кирүүгө болбойт деп атасыз? Буга карата эмне деп жооп берет элеңиз? What's your comments about it? Тууганыбыз иштериңиз кандай деп суроо берди. Менде бар жайында. Чарчаган жоксузбу дейт. Мен айрыкча мусулман эместер суроо бергенде чарчоону деле унутуп калам. Эч качан чарчабайм. Сиз өтө сылык адамсыз, Закир Наик. Ооба, эртең менен 11-де аэропортко барып учуум керек, бирок мен үчүн талкуулашуу проблема эмес. Мен муну жакшы көрөм. Көбүрөөк суроо берсеңиз, мен ошончолук активдүү боло берем. Амристар каласындагы храмдын алгачкы пайдубалын курууда алгачкы ташты койгон деп мусулман кишиге мүмкүндүк беришкенин айттыңыз. Ыйык алтын храмга. Ооба, мусулман адам ыйык алтын храмдын пайдубалынын алгачкы ташын кынаптыр. Эмне үчүн анда мусулман эместер Меккеге кире алышпайт дейт. Тууганым, мен бул суроого буга чейин жооп берип эле жүргөм. Амристар калаасы балким тыюу салынбаган аймактыр. Тыюу салынган эместир. Мекке менен Медина тыюу салынган аймактар. Башка мечиттерге кире берсең болот. Эгер кааласаңыз, Дубайдагы мечитке кирүүнү кааласаңыз, өзүм менен бирге сизди ээрчитип алайын тууганым. Амристар деген бул алтын храм, сикхтер үчүн эң ыйык жайда. Мен аны өтө жакшы билем тууганым. Бирок Мекке менен Мединадай ыйык эмес чыгар. Эгер ал экөөнөн бөлөк мечитке барам десеңиз, кош келиңиз тууган. Мен ошол мечиттерге киргизейин сизди. Бирок Мекке менен Мединадагы мечиттер буга чейин айтып өткөнүмдөй тыюу салынган ыйык жай деп эсептелинет. Ал аймактарга кириңиз үчүн атайын виза алууңуз керек. Ал виза дегеним ошол Мекке менен Мединадагы мечитке кириңиз үчүн күбөлүк келтирип келме айтууңуз керек. Алла илаха иллаллах Мухаммадан Расулуллах келимеси. Мааниси Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Мухаммад Алланын элчиси. Мындай визаңыз жок болсо, анда ал аймактарга кире албайсыз. Уже эле 2 келмени айтсам эле кире аламбы? Бул келмени айтсаңыз анда эч ким сизге тоскоол боло албайт. Анда аны айтып деле коем. Сиз келмени ошол жака баруу үчүн гана айтып коем деп атасызбы же чын эле? Мен сизди башка адамдарды ушинтип айтырып атканыңызды көп эле көргөм. Бирок ошол сөздөргө ишенесизби? Айтып койгон эле. Жо, мен ошол сөздөргө ишенесизби дейм. Ооба, ал деген факт. Фактыга деген ишенүү керек эмеспи? Демек сиз бир гана Кудай бар экенине ишенесизби? Ооба, мен бир гана Кудай бар экенине ишенем. Мухаммад Алланын элчиси экенине да ишенесизби ошондо? Ооба, күмөнү жок ишенем.
Allah'tan başka Kuday жоқтығына жана Muhammed An'ın elçisi ekenligine işengen adam demek al musulman. Demek uşu adırkı aytkan sözlörüңүзгө чындап işengen bolsoңуз, Мекке менен Мединага барууңузга эч ким эч кандай тоскоол болбойт. Demek men musulman эле экенмин. Анткени мен өз эркимди бир Кудайга баш ийдиргем. Машалла, ушуну эле араб тилинде айтууну каалар белеңиz. Сизди куттуктайм. Адыркы айтканыңызды арабча айтууну каалайт белеңиz. Arapça aytууну каалайсызбы дейм, тууган? Ооба, мен каршы эмесмин. Ashhadu Ashhadu Allah anna ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan Muhammadan abduhu abdu wa rasuluhu. wa rasuluh. Men күбөлүк берем. Men күбөлүk беремин. Men janагы сөздөрдү эле англисче айтып атам. Men күбөлүк беремин. Men күбөлүк берем bir Allah'dan başka Kuday жок. Başka Kuday жок. Жана пайгамбар Muhammed Allah'ın elçisi. Жана анын кулу. Servant of Allah. Maşallah. Maşallah tuğan. Allah sağa sıylıkları mene sıylasın. İslam dinine koş gelipsiz. Eğer Mekke mene Medinaga barğınız gelip atsa, kabarыңızды bir bildirip koyuңuz. Men oşol saparыңızды özüm karşılap bereyim inşallah. Let me know, I will sponsor your trip. Thank you very İnşallah. much. Rahmat çoğun sizge. Allah sizni saktasın. İnşallah. I like your spirit. Sizdin deminiz de özünüz de mağa jagasız. Allah sizdi koldosun. Allah'ın sözlerini elge jetkire beriniz. Bul nerse elge gerek. Dünyöge tınçlık gerek. Dünya sizde liderlerge muhtaç. Men sizge büt jakşılıktарды kaalayım. Bar bolуңуз. Blessings with you. My good wishes with you.